Садыр Жапаров президенттик кызматын тапшырып шайлоого катышат. Мындай учурда өлкө башчылык милдетти ким аткарат? Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев коррупция менен күрөшүү иш-чараларын шоу деп атады. УКМК буга дароо жооп кайтарды. Талашка түшкөн кала башчылык кызмат Бишкек шаарынын мэринин креслосын талашуу бүгүн дагы уланды. Могут кышка даярдан көрүп алалы. Андан кийин каалаганыңарды бери кылып шайлап ал. Бишкек шаарынын тез жардам кызматында дарыгерлер таңкыстыгы корч. Бүгүнкү күнгө карата 210 штаттык орундун 89-у бош турат. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Акылай Акыналиева. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкектен номер 1 тергөө абагынан номер 47 колонияга которулмай болду. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматындагы атайын комиссиянын бүгүнкү отурумунда ушундай чечим кабыл алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган Атамбаев номер 1 тергөө абагына бир күн мурда которулган. Адвокат Замир Жошев аны мурда өлүм жазасына кесилген кылмышкерлер кармалуучу жер төлөөдөгү шарты жок камерага отургузушканын, ал ачкачылык акциясын баштаганын, ушундан улам абалы өтө начар экенин айткан. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен экс-мэр Албек Ибраимовго мамлекеттер аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы кабарлады. Ага ылайык аталган кызмат соттун чечимине жана тергөөчүнүн токтомуна таянып берилген мөөнөттө абакка кайтып келбегени үчүн Сапар Исаков менен Албек Ибраимовго мамлекеттер аралык издөө жарыялады. Исаков менен Ибраимовго кылмыш жаза кодексинин 97-беренесине ылайык 13 октябрга чейин сыртта жүрүүгө уруксат берилген. 13 октябрь күнү жаза аткаруу мамлекеттик кызматы түшкү саат 13:00 чейин Сапар Исаков менен Албек Ибраимовдун абакка өз ыктыярлары менен кайтып келишин күткөн, бирок экөө тең келген эмес. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев бүгүн маалымат жыйыны өткөрүп, кыргыз бийлигине келген жаңы жетекчиликти сындады. Ал коррупция менен күрөшүү иш-чараларын шоу деп атап, Кримтөбөл камчы Көлбаев бүгүн же эртең абактан бошотулушу ыктымал экенин билдирди. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага дароо жооп кайтарды. УКМКдан билдиришкендей, Дүйшөбаевдин бийлик уюшкан кылмыштуу топ менен сүйлөшүп алган деген маалыматы чындыкка дал келбейт. УКМК коррупция жана криминалдар менен активдүү күрөшүп жатат. Бардык иш-аракеттер мыйзам чегинде жүрүүдө. Мамлекеттик органдардагы коррупциялык схемаларды демонтаж кылуу, криминалдарды жок кылуу боюнча иштер уланып жатат деп айтылат УКМК тараткан маалыматта. Финполиция мамлекеттик бюджетке 9 миллиард сомдук зыян келтирген коррупциялык схема аныкталганын кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, бул схемага социалдык фонддун жана мамлекеттик салык кызматынын өкүлдөрү аралашкан деп шек саналууда. Алар жогорку бийлик укуктарына ээ болуп туруп, мыйзамсыз жана туруктуу байланыш түзүп, коомчулук менен мамлекеттин кызыкчылыгына коркунуч жараткан кен казуучу компаниялардын бирине артыкчылык шартын түзүп беришкен. Натыйжада ал компаниядан мамлекеттин бюджетине кошумча салык төлөмдөрү жана камсыздандыруу төлөмдөрү түшпөй калган. Финансовая полиция Кыргызской республики выявлена коррупционная схема. Жогоруда белгиленген кызмат адамдары колундагы бийлигин пайдаланып жеңичинен каражат алып туруу үчүн мыйзамга каршы келген байланыш түзгөн. Бул үчүн коомчулуктун жана мамлекеттин кызыкчылыгына кооптулук жараткан алтын казуучу компаниясына артыкчылыктарды берген. Мунун натыйжасында компания салык жана камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөй келген. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 319-беренеси коррупциянын негизинде каттоого алынып, учурда сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматтарын тапшырса, бул эки кызматты кимдер аркалайт? Бул суроо азыр коомдо кызуу талкууланып жатат. Эске салсак, Кыргызстанда мыйзам боюнча президенттин милдетин аткарып жаткан адам шайлоого катыша албайт. Эгер ал саясий жарышка катышууну кааласа, кызматын өткөрүп берүүгө милдеттүү. Теманы кесиптешим улантат. Садыр Жапаров 10 январга белгиленген президенттик шайлоого катышаары белгилүү болду. Ал мындан 2 күн мурун Кочкор районуна жасаган иш сапарынын алкагында эл менен жолугушканда жарышка аттанаарын айткан. 10 январда шайлоо болот. Президенттик шайлоо болот. Мен декабрдын башында тапшырып берип бүгүнкү кызматымды. Мен мындай катардагы адам катары барып туруп катышам.
Өтсөм анда сиз айткандай ажоолом, өтпөсөм анда сиздердин араңыздарда жөнөкөй эле жаранбойдон калам. Жапаровдун мындай билдирүүсүнөн кийин коомдо президент менен премьер-министрдин милдетин ким аткарат деген суроо жаралды. Баш мыйзамга ылайык, эгер президент мөөнөтүнөн эрте кызматынан кетсе, жаңы өлкө башчы шайлангыча анын милдетин жогорку кеңештин төрагасы аткарат. Эгер кайсы бир себептерден улам буга да мүмкүн болбосо, президенттин ыйгарым укуктары премьер-министрге же анын милдетин аткарып жаткан адамга өтөт. Бирок учурда аталган эң жогорку эки кызматта тең бир адам отурганын эске алганда стандартка төп келбеген учур жаралды. Себеби мыйзамда мамлекет башчынын милдетин аткарып жаткан адам жана өкмөт башчы кызматтан кеткенде эмне болоору так жазылган эмес. Исполняющим обязанности президента, я думаю, Азыркы кырдаалда президенттин милдетин жогорку кеңештин төрагасы Канат Исаев аткарышы керек. Же бул ыйгарым укуктарды вице-спикерлердин бири алышы керек. Менимче бул легитимдүүлүккө жакыныраак чечим болот. Негизи парламенттин спикери каалаган убакта арызын артка чакыртып, президенттин милдетин аткаруучу боло алат. обязанности премьер-министра, это уже, то есть от президента, это уже перебор, он как-то он вообще не отрегулирован, понимаете? Бирок буга чейин спикер Канат Исаев Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырып жатканда мамлекет башчылыкты аркалоодон баш тартканы маалым. Мындан улам төрага президенттин милдеттерин аткаруудан бул жолу да кайра баш тартып коюшу мүмкүн. Бул учурда юристтер жогорку кеңеш төраганы кайра шайлоого барышы керек деп эсептешет. Ушул жерде бир өтө чоң мындай дүйнөлүк практикада болбогон нерсе келип атат. Биздин конституцияда дагы бул нерсе толугу менен жазылган эмес. Бирок ошонго карабастан мындайдыр бир мыйзамдуу жолдорду табыш керек. Ал мыйзамга жолуңа карата милдетин аткаруучу президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө өзүнүн ыйгарымдарын биринчи иретте Канат Исаевга сунушталыш керек. Төрага жогорку кеңеш болуп туруп. Эгерде Канат Исаев жок десе, менин оюмча анда айтыш керек, Канат Исаевди жогорку кеңеш топтолуп туруп, жаңы төраганы кылып туруп, ошол жаңы төрага калтырыш керек. Иши болсо бул позиция бош калып калбаш керек. Бул биз билбейм, эл аралык майданда легитимдүүлүгүбүздү толугу менен жогото албаш үчүн бизге керектүү абал. Ошол эле учурда спикер дагы президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматынан кетүү ыктымалдыгы бар экенин да эске алуу зарыл. Анда президент менен премьер-министрдин ыйгарым укуктары убактылуу биринчи вице-премьерге өтө турганы айтылууда. Бирок бул вариант азыркы жагдайда таптакыр мүмкүн эмес. Жана биринчи вице-премьерликте отурган 33 жаштагы Артем Новиковдун жаш курагын эске алганда ал ишке ашпайт. Себеби баш мыйзамдын 62 беренесине ылайык президент 35 жаштан төмөн эмес жана 70 жаштан жогору эмес, мамлекеттик тилди билген жаран болушу керек. Эгерде төрага жогорку кеңеш жок десе, анда премьер-министрге өтөт да. Бирок бизде азыр биринчи вице-премьер-министр премьер-министрдин ыйгарымдарын аткарган үчүн бул толугу менен легитимдүү эмес өкмөт бийлиги болуп саналып калып атат да. Андан сырткары Артем Новиков 35 жашка жетпесе керек. А бизде конституцияда каралган президент 35 жаштан 70 жашка чейин эле боло алат депчи. Ошол тараптарына да чоң көңүл буруш керек. Бирок Садыр Жапаров кызматын тапшыргандан кийин өкмөт башчынын милдетин мыйзам боюнча автоматтык түрдө биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков аткара берет. Юристтер премьер отставкага кеткенде өкмөт толугу менен кеткен болуп эсептелерин дагы белгилешет. Ошол эле убакта өкмөт мүчөлөрү жаңы министрлер кабинети келмейинче милдеттерин аткара беришет. Адистер укуктук талаадан чыгып кетпөө үчүн алдыдагы кадрдык өзгөрүүлөр эгер мыйзамга эмес түшүнүктөргө байланган саясий жүрүштөрдүн негизинде ишке ашса, бийликтин легитимдүүлүгү тууралуу суроолорду кайра жаратаарын айтышууда. Чынара Нурсейитова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева мөөнөтүнөн мурда мандатынан ажыратылды. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүн өткөн жыйынында белгилүү болду. Маалыматта эл өкүлү өз ыктыяры менен мандатын тапшырууга арыз жазганы айтылат. БШКнын мүчөлөрү анын кайрылуусун канааттандырды. Эльвира Сурабалдиева 2015 жылкы парламенттик шайлоодо КСДПнын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Ал эми быйылкы шайлоого Ата Мекен партиясы менен катышкан. Балбак Төлөбаев бир жумадан бери талаш болуп жаткан Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка Садыр Жапаров кол койду. Төлөбаев ишке киришери менен 2 вице-мэрди кызматтан алды. Ал баарын ишти улантууга, кышка даярданууга жана пандемия менен күрөшүүгө чакырды. Ошол эле учурда Төлөбаевдин мэрияга келишине каршы чыккандар да болуп, мэриянын алдына чогулушту. Темага Тазагүл Эмилбекова токтолот.
Талаш болуп келе жаткан мэрлик кызматка бүгүн Балбак Төлөбаев дайындалды. Жаңы башчыны жамаатка өкмөт аппаратынын жетекчиси Бактыбек Аманбаев тааныштырды. Буга чейин ал өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан кетип, президенттин иш башкармалыгына жетекчи болуп келгенин өзү кабарлаган эле. Төлөбаев Бишкек шаардык кеңеши мэрди кайра шайлагыча, тагыраак айтканда 2021-жылдын апрелине чейин мэрдин милдетин аткаруучу катары иштейт. Шаардык кеңеш Төлөбаев менен кызматташууга даяр экендигин билдиришти. Биринчиден колдобойбузбу, биринчиден биздин максатыбыз шаар үчүн иштөө. Биринчиден. Экинчиден менин оюмча Төлөбаев Балбазарлык аппараты жетекчи болуп иштеген 2 жыл. Андан кийин шаардын маселелерин, көйгөйлөрүн билген. Биринчи, экинчиден менин оюмча уюштуруучу жакшы, өзү кесипкөй инсан. Жакшы таза иштеп берсе, шаардыктар үчүн, шаарыбыз үчүн, борборубуз үчүн, ошондо биз андан кийин баа бере алабыз. Азыркы биз ал менен сүйлөшкөнүбүз ачык таза иштегенге мен даярмын деген, бүгүн дайындалды. Биз Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары жана мен ага ийгиликтерди каалайбыз. Ал ортодо мэриянын имаратынын алдында кайрадан нааразы болгондор чогулушту. Эл менен жолугушууга чыккан кала башчынын милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев бул кызматка убактылуу келгенин, мэрлик кызматка ат салышпай тургандыгын билдирип, жарандарды кыйын кырдаалда көмөк көрсөтүүгө чакырды. Ошон үчүн баардыгыңарга туура түшүнөсүңөр деп ойлойм. Мен эч бир өңөргө жаманчылык каалабайм. Урушпай, сөкпөй, пожалуйста, 2-3 ай шыдап койгулачы. 2-3 айдан кийин шайлоолор болот, жаңы мэр келет. Ошондо баарын өткөрүп берем. Жаңы шайлоо мэрге да барбайм мен. Мен силерге айтып коюм. Просто бир 2-3 ай могу пандемияны кармап, могу кышка даярдын көрүп алалы. Андан кийин каалаганыңарды мэр кылып шайлап алгын. Митингти уюштуруучулардын бири, буга чейин өзүн мэрликке сунуштаган жарандык активист Төрехан Жунусбеков Балбак Төлөбаев мамлекет үчүн иштейм. Суракматовдун Төлеевдин кишиси эмесмин деген үчүн аны колдоп жатканын билдирди. Возможность бериш керек. Анткени азыр өзү деле айтып жатат. Бир топ службалар кетире турган, өздөрү кетире тургандай кишилер бар. Мен мындайча айтканда Суракматов Төлеевдин схемасын колдобойм депчи. Мен мамлекет үчүн, жаштар үчүн, эл үчүн иштеп берем деп атат. Андай иштеп бере турганбызда биз колдоп беришибиз керек да. Эгерде ошондо болбой анан кийин жана мурунку коррупционный схемадаларды, мурунку адамдарды колдой берсе, баягы сөзү иш жүзүндө ашпаса, андан кийин айтсак болот да. Азыр жасайм деген убадаларын айтып аткандан кийин биздин колдобойгонго болбойт да. Колдошубуз керек. Буга чейин мэрлик креслого өзүн сунуштагандардын дагы бири Аскат Осмонов кала башчы болуун эмес, мэриядагы коррупцияны тазалоону көздөгөнүн билдирди. Ал Балбак Төлөбаевдин Жээнбековдун командасында Азиз Суракматов менен чогуу иштегенин айтып, анын бул кызматка келүүгө моралдык укугу жок деп эсептейт. Өзү айтты пикирин. Эрендик партиясына иштеп бергенине дагы эч ким буга жашыруун эмес. Биз ошонун баарын моралдык жагын айтып келе жатабыз да. Дагы бир жолу айтам. Бул жерде биз сүйлөшүлгөн, ичара сүйлөшүлгөн, депутаттар менен сүйлөшүлгөн, кызматкерлер менен сүйлөшкөн, жалпы жарандык ком менен сүйлөшүлгөн, өзүбүздүн кандидатурубузду айтып атабыз. Жамалбек Рысалиев деп атат. Ошол кишиге колуна кол, бутуна бут, башына баш, көзүнө көз болуп берип, ошентип иллюстрация кылалы деп атабыз. Кала башчысынын орду көптөн бери талаш болчу. Азиз Суракматов өз каалоосу менен арызын жазып кеткенден кийин анын ордуна биринчи вице-мэр болуп дайындалган Нариман Төлеев келген. Бирок анын бул кызматка келишине нааразы болгон эл мэриянын алдында бир жумадан бери митинг өткөрүп, жыйынтыгында Төлеев кайрадан кызматтан кетерин жарыялады. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Акыркы суткада COVID-19 илдетинен каза болгондордун саны дагы 2ге өстү. Муну менен өлкө боюнча илдеттен көз жумгандардын саны жалпы 1136-га жетти. Акыркы суткада өлкө боюнча 568 жарандан вирус аныкталды. Өлкөдө илдет катталган күндөн тартып, бул оорудан жалпы 56738 жаран жабыркады. Бүгүнкү күндө стационарда 3398 бейтап, амбулатордук дарыланууда 3454 адам дарыланууда. Республика боюнча таажылуу вирустан айыккандардын жалпы саны 48223-кө жетти.
Бишкек шаарынын тез жардам кызматында дарыгерлер таңкыстыгы курч бойдон калууда. Бүгүнкү күнгө карата 210 штаттык орундун 89-у бош турат. Медицина кызматкерлеринин жетишсиздигинин негизги себеби катары айлык маянанын аздыгы айтылууда. COVID-19 илдети кекиртектеп турганда аталган кызматтын экинчи толкунга даярдыгы канчалык деген суроо тынчсыздандырбай койбойт. Кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кызы темага кызыгып көргөн. Буга чейин дарыгерлер таңкыстыгы аймактарда курч маселе болуп келсе, бүгүн тилекке каршы борбор кала жөнүндө дагы сөз кылууга туура келүүдө. Анткени Бишкек шаарынын тез жардам кызматында 210 штаттык орундун 89-у бош калды. Бул тууралуу ыкча медицина борборунун жетекчиси Искендер Шаяхметов маалымдады. Анын айтымында мындай көйгөй аталган кызматта соңку жылдары курчуп баратат. Биздин основной дарыгерлер 75 киши. Дефицит каяктан чыкты. Биринчиден плановый подготовка жок. Именно врач скорой помощи деген специальность, ушул плановый подготовка жок. Проблема айлык. 8 жыл окуп 5000 ставкасы, врачтын ставкасы 5000. Медальдардын оклады 4300 сом. Алар 3,5 жыл окуйт. Ушул чоң маселе ушул айлык. Ак халатчандардын айлыгы аз экени айтпаса да белгилүү. Бул себептүү бүгүнкү күндө тез жардам кызматындагы көпчүлүк дарыгерлер башка ооруканаларда дагы параллелдүү иш алып барышат. Маселен, азыркы тапта эле бөлөк бейтапканаларда 76 тез жардамчы эмгектенүүдө. Бирок өтө оор жана жоопкерчиликтүү кызматта аз айлык менен жалаң гана патриоттор калганын реаниматолог Кожобек Дыйканбаев белгилейт. Айтымында дарыгерлер 24 саат бою адам өмүрүнө биринчи жардам көрсөтүүгө даяр турушат. Скорыйга иштеген жагат өзüm специализация боюнча мен анестезиолог реаниматологмун, иштеген бул реанимационный бригададам. Вызовторубуз неотложный вызовтор биринчи бизге түшөт. Ар кандай кырсыктар, происшествия, анан терминальный состояниялар. Айлык жөнүндө айтканда, айлык чын эле аз, бирок жумуштун өз кызыгы бар да. Анткени бул призвание боюнча айтса да болот. Анан биз иштеген жумушубуз абдан адамга, пользу чоң келтиребиз шаарга, анткени шаарыбыз чоң, болгон 4 реанимационный бригадабыз бар да, ошон үчүн биздин жумушубуз, наш труд очень ценный и важный для города. Жумуштарынын оор, маянасы аз экенине карабай, адам өмүрү үчүн жанын сайып иштеген тез жардам кызматкерлеринин айлыгы тез арада жогорулатуу керек деген мурдагы саламаттык сактоо министри Дамира Ниязалиева белгилейт. Болбосо пандемия маалында абал мындан дагы курчуп кетүүсү мүмкүн. Саламаттык сактоо тармагы башка тармактардай эле секвестирование болот. То есть кезилет да, баягы жетпеген бюджет да ошондо кезилет. Эми азыр мына карап көрсөк, акча жок деп атабыз, бирок азыркы учурда бир эмес 2 шайлоо жаңы өткөн атат да. Мына ошо 2 шайлоо, ар бир шайлоо 450 миллион сом турат. Мына ошо рекини алып туруп 1 миллиард болот экен. Мына ошону саламаттык сактоо тармагына берип койбойлубу? Ошого шайлоого табылган акчаны мисалы саламаттык сактоо тармагына да тапса болот да, табылгандан кийин. Ошон үчүн биз бүгүнкү күнү элдин ден соолугун биринчи орунга коюшубуз керек, анан саясатты экинчи орунга коюш. Анткени менен кыргыз медицинасы үчүн, кыргыз эли үчүн аз акчага дагы иштөөгө даяр адистер жок эмес. Элдин алкышы баарынан кымбат деген кызматкер буларга токтолду. Я сама больше года работаю. Мен бул кызматта иштегениме туура 1 жылдан ашты. Албетте айлык маянабыз өтө төмөн. Эч нерсеге жетпейт. Бирок биз чын дилибиз менен кыргыз эли үчүн иштейбиз. Биз иштебесек ким иштейт? Ошондуктан Кыргызстан үчүн, эртеңки келечек үчүн жана жапатырмак баарыбыз иштешибиз керек. Адистердин айтымында медицина тармагында эң кооптуу жумуш бул тез жардам кызматынын иши болуп саналат. Анткени жардам көрсөтөм деп барып ар кандай окуяга кабылгандар арбын. Буга мисал катары акыркы эле борбордук аянттагы окуялардан аталган кызматтын 2 мобилдик тобу уртокмукка кабылганын айтсак болот. Азыркы учурга чейин 2 дарыгер оор акыбалда жатат. Чолпон Бейшелен кызы, Тынчтык Гүлбаев, Нью ТВ. Вице-премьер Аида Исмаилова бала бакчалардын жана мектептердин ишин жандандыруу маселеси боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жыйында бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү, ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү, билим берүү жана илим министринин орун басары маалымат беришкен. Анда ар бир калктуу конуштагы эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен мектептерди этап менен ачуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселе каралган. Вице-премьер мектептер ачылса, бардык мамлекеттик органдар жергиликтүү деңгээлде көзөмөлдү күчөтүп, ооруну алдын алуу үчүн алгоритмди аткаруу жоопкерчилигин алышы керек деп эсептейт.
Өткөн жекшемби күнү Россия 1 телеканалы уюштурган таланттуу адамдардын сынагына кыргызстандык окуучу Нурболот Исматилаев катышып, калыстарды таң калтырды. Ал 15 орундуу санды 15 орундуу санга көбөйтүп, Гиннестин рекорддор китебине кирүү алдында турат. Калыстарды таң калтырган кыргызстандык бала тууралуу кененирээк алдыдагы материалда. Интеллект билим берүү борборунун окуучусу Нурболот Исматилаев Россия 1 телеканалында «Удивительные люди» программасына катышып, өз талантын көрсөттү. 26 октябрда эфирге чыккан программада 12 жаштагы Нурболот 2 этаптан турган сынактын биринчи турунда стакандардан тездик менен пирамида курап жатып, берилген арифметикалык эсепти так аткарган. Экинчи этабында 15 орундуу санды 15 орундуу санга көбөйтүү менен укмуш адам аталып, залды жаңырткан көрүүчүлөрдүн сүрөөнүнө, калыстардын суктануусуна ээ болду. Браво! Браво! Эти аплодисменты просто благодарность за то, что мы смогли увидеть. Нурболот мындан ары дагы талыкпай машыгып, дүйнөлүк рекордторду багындыргысы келет. Келечекте IT адиси болууну самайт. Мага менталдык арифметика жагат. Мени интеллект окуу борбору «Удивительные люди» программасын алып барышты. Ал жакта бардыгы сонун болду. Мен туура чыгардым. Кандай болду? Акты кишилер көп дегендечи, элдин баары сени карап отурушту дегенде. Кандай болду? Абдан чоң толкунду болду. Айтишник болгум келет, программист. Бул заман техникалары менен иштейбиз. Кыргызстанда ушинтип гана өнүктүрө алабыз деп ойлойм. Нурболот Бишкектеги номер 68 гимназиясында 6 класста окуйт. Ал интеллект билим берүү борборунда менталдык арифметика боюнча 2 жыл билим алган. Ушул эле борбордон стакандардан тездик менен пирамида куруу менен дагы алектенип, жакшы ийгиликтерди жараткан. Окуу борборунун негиздөөчүсү Жакшылык Матановдун айтымында, борбордун окуучулары Кыргызстанды дүйнөгө билим менен таанытып келе жатышат. Ал эми Нурболот бул өзүнүн өнөрүн көрсөтүү аркылуу негизинен дүйнөдө биринчи жолу ушу 15 орундукка көбөйтүү боюнча алгачкы окуучулардан болду. 6 мүнөт дегенде кагаз урушка колдонбой өзүнүн мээсинин ичинде эсептеп ошону чыгара алды. Албетте кыйынчылык болду, эми сүрдөп, ыйлаган учурлар болду, но бирок жыйынтыгында туура эсептеп өзүнүн Кыргызстанды дүйнөгө мындай билим менен тааныта алды десем болот. Буга чейин ушул эле мектептин окуучулары Арсен Рахымбеков жана Альбина Орузакунова да өз билимдери менен көпчүлүктү таң калтырышкан. Натыйжалуу жыйынтык окуу методикасынан толук көз каранды. Бул жерде биздин өзгөчөлүгүбүз, биз парифметика колдонобуз. Парифметика сарабан абакустарга караганда батыраак эсептелинет жана жеңил болуп эсептелинет. Биздин методикабыз биздин кыргыз балдарына ылайыкташылган. Буну биздин методисттер атайын бизге ылайыктап түзүлгөн десек болот. Эске салсак, менталдык арифметикага 5 жаштан 10 жашка чейинки гана балдар кабыл алынат. Андан кийин кеч болуп каларын адистер белгилешет. Менталдык арифметика баланын акыл эсинин өсүшүнө, мээдеги майда моторикалардын өнүгүшүнө чоң өбөлгө түзөт. Чолпон Бейшилен кызы, Тынчтык Көлбаев, НТВ. Бүгін 27 октябрда кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиевдин аманат аттуу ырлар жыйнагынын бет ачар аземи өттү. Ага мамлекеттик кызматкерлер, өнөр адамдары, акындын жакындары жана күйөрмандары катышты. Алсак иш-чарага Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков, кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков, Манасчы Рыспай Исаков, Элмирбек Иманалиевдин жакындары жана башка көптөгөн өнөр адамдары келишип, акындын өнөр жолун эскеришти. Өкүнүчтүү болмок эгерде Элмирбектин жан дүйнөсүндөгү байлык өз менен кошо кетип калса. Бирок Кудайга шүгүр, ошону сыйлаган, урматтаган күйөрман замандаштары анын айткан алтындан асыл кептердин бардыгын топтоп туруп, эми бардыгын деп айтпайын, ошону китеп кылып чыгарып атат. Бул кийинкилерге калган мурас. Элмирбек ушунусу менен тирүү, Элмирбек ушунусу менен даңазалуу. Азыркы чыккан поэтикалык жыйнагында ошол поэзия өзү жазып жүргөн, бирок эч жерде жарыяланмаган китеп ырлары жарык көрдү. Эми дагы Кудай буйрса, Элмирбек Иманалиевдин жоктоолору, айтыш термелери, санаттары, прозалык чыгармалары деген сыяктуу дагы чыга турган китептери арбын. Жана ошондой эле жакында Зайырбек Ажматовдун дагы ыр жыйнагын чыгарууну максат кылып атабыз. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.